Assalamu алейкум, урматтуу Муз-ТVнын катталуучулары, биздин көрүүчүлөр. Саламатсыздарбы, туугандар? Бүгүн биз туугандар кайрадан Бишкектин Чүй областына караштуу Сокулук районуна турабыз. Сокулук районунун бир айылдарында, достор. Бүгүнкү чыгарылышта эки пародисти аттарды сиздерге тартуулап көргөзмөкчүбүз. Бул аттардын жашын айтып, баасын айтып, достор, сиздерге толук маалыматты жеткирип, эки атты тартып көргөзүп берүүнү туура көрдүк. Бүгүн 17 февраль 2021 жыл биринчи номерде ушул Орозали акебиздин аттарын чыгармакчыбыз. Анда эмесе туугандар, биз менен чогуу болуп көрүңүздөр. Аттарга болгон толук маалыматты биз айталы. Сиздер эгерде баасы жаккан болсо, аттын сыны жагып, өзүңүздөргө жагып калган болсо, чалып байланышсаңыздар болот. Анда эмесе Орозали, ассаламу алейкум. Кандай жакшысызбы? Ден соңуңуз жакшыбы эке? Жакшы. Аттарды багып атасыңар? Таптап. Анда эке, биринчи номердеги ушул ат боюнча сыны келишкен ат экен. Сиз баштай берсеңиз, маалыматты алалы. Аттын породасы кандай? Биринчиле айталы. Бул Данчак менен Тракен экөө аргындашкан. Данчак менен Тракен экөө аргындашкан. Жашы кандай? Жашы полторашка. Полторашка мындай бир карап неме болгонга буну полторашка деп ойлобосо керек, Бою чоң экен, себебичи азыр бул жакта табросунан бери басылган 2019 жыл 06 ай, Мынакей достор, 6 ай болсо июнга барып 2ге толот экен туугандар. Бою канча чыгат экен? Бою плюс-минус 1.60. 1.60 плюс-минус. Мынакей туугандар, Траккенден менен Данчактын. Данчак мына жалдары суюк болуп өзүңүздөргө көрүнүп турса керек. Буйруктарды караңыздар. Аттын сыны аябай жакшы. Буну минип үйрөттүңүзбү эке? Мени үйрөтүп койгонбуз. Минип үйрөнгөн, Баягында жаман адаттары барбы жокпу? Андай нерсеси жок. Курчтугу курчпу? Күлүктүгү күлүкпү эке? Өрт. Мынакей достор. Такасы барбы жокпу? Жок, така кагылган. Така кагыл элек. Мындай эле үйрөтүп койгонбуз. Ден соолугу кандай? Жеп ичиши? Жеп ичиши, ден соолугу баары жакшы. Баары жакшы, Жайында. Караңыздар туугандар. Бул ат өзү негизи мындай курч келет. Данчак дегенде интернеттен маалыматтарды алсаңыздар да болот. Канча жем берип багасыз эке буга? 1 килограмм берем. 1 килограмм. Сизге келгенде канча болду? Колумда алган. Колунда. Туулган эле малды, почти. 3-4 айлык мал. Эми мындай сындуу аттын баасын канчага коет экенсиз? Азыр бир баасын сурап билип көрөлү туугандар. Баасын канча деп атасыз эке? Баасын жакында 5 сурап атам. $5000, $5000. Мынакей достор, $5000 сурап атат экен. Аттын сынын баардык тарабын силерге тартып көргөзүп берип атабыз. Эгерде жагып калган болсо, алдыда мынакей туугандар, атты тартып көргөзүүнү уланталы. Биринчи номердеги ат $5000 коюлду. $5000 кеми бар, аттын сынына сөз жок туугандар. Анда эмесе ала тургандар, алам дегендер Сокулук району. Сокулук районунан центрге жакын эле жерде экен. Ушул атты көрүп кетсеңиздер болот. Тишин көргөзүңчү аке. Тишин тарталы. Полторашка деп атасыз. Мынакей достор, кулун тиши менен токтоп туруңуз. Кулун тиши менен $5000. Ошондо сом менен эсептегенде 400 миңден ашат экен аке, 450 миңге жакын болуп калат экен. Бул биринчи номерде болду. Кийинки чыгарылыш бул жакта бою чоң келген дагы бир атты тартабыз, достор. Биз менен чогуу болуп көрүңүздөр. Мынакей туугандар, экинчи номердеги атты чаап көрөбүз. Азыр бул аттагы жаш ат экен. Бул жаш аттын жашы канча? Сиздер менен чогуу билели. Биз менен чогуу болуп көрүңүздөр. Мынакей туугандар, экинчи номердеги бою бийик атты тартып көрсөтүүнү баштайлы. Болду экен, тур. Атка Ороз аке жакшы маалыматты берсин аке. Бул аттын жашы боюнча айтыңыз аке. Жашы болсо жазга пиштүү болот. Жазга пиштүү болот, Тишин көрсөтпөйлүбү? Болот. Тишин көрсөтөлү туугандар. Жазга быштуу болот экен. Азыр ошондо кунандан быштыга өтүп аткан мал экен. Так. Мынакей туугандар, сүрүп уже чыгып атыптыр, Болду аке, болду. Эми бул аттын породасы кандай экен? Чоң ат экен, бою канча чыгат? Ошол боюнча айтпайсызбы? Бою 1.65 жакын бар да. 1.65 жакын бар.
чыгып калышы деле мүмкүн, а? Бул Абакандан келген. Абакандан келген. Абакандан келгенде канча болуп тарбияланып атат экен? 1 жылдан ашып калды. 1 жылдан ашып калды. Кунанында келген екен да? Кунандан Полторашка малында келген екен туғандар. Тай малында келген. Bir бастырып койчу кем. Сен өзүң карайт экенсиң да бул батты, а? Ушу жигит карайт. Ушу жигит тарбиялап атат экен туғандар. Ат анча мынча улактарга барып атабы? Анча мынча алып барып үйрөтүп койдук. Үйрөтүп койдуңарбы? Кириши, жүрөгүн токтугу кандай? Жүрөгү ток. Жүрөгү токпу? Кирип чыгат. Кирип чыгат. Ал ушул малды, а? Абакандан келген. Кандай порода экени толук маалымат жок болуш керек, а? Жок, ал. Мынакей достор. Аттын бою, аттын сыны. Өзүңүздөр көрүп турган кара кер ат. Мынакей көрүп турасыздар. Азыр баасын айтабыз. Баасы канчага коюлат экенин сиздерге сурайлы. Аркаңкы такасы түшүп калган окшойт. Аркаңкы такасы түшүп. Өзү негизи такага турушу кандай? Такасы Жоошпу? жоош. Мындай жаман адаттары, өнөрлөрү? Жок, андай адат. Мындай адаттары жок. Тиштеп теппейт, а? Жок, жок. Жеүүчү коробу? Коро. Коро, караңыздар тугандар. Бастырчы бир баскан басыгын бир сыра көрөлү дагы тугандар. Баасын айтабыз. Баасы канчага коюлат? Сурайлы, эгерде жаап калган болсо сокулукка келесиздер. Акем, баасын айтыңчы. Баасын 320 койдук. 320 миң сом. Кеми болобу? Кеми болот. Кеми болот, а? Келип содалаш керек. Сиздин колуңузду кармап, а? Мынакей тугандар, алдыдагы номерлерге чалыңыздар. Эгерде ат сизге жаап калган болсо, чалып бияка басып бер. Чалып байланышып тугандар. Сокулукка келип, сентердин жанында экен, жолдун боюнда, Ош Бишкек жолдун боюнда ушул аттарды көрсөңүздөр болот. Абакан. Мынакей тугандар, ушинтип бүгүнкү чыгарылыш биз 2 атты тартып көргөзүү менен соңуна чыгармакчыбыз достор. Саламатта калыңыздар. Келерки көрсөтүүгө чейин көрүшкөнчө аманчылыкта жолугушалы.